Менин мында карандаш бар да сага. Ош шаарындагы журналист, операторлар өздөрү аткарып тарткан бул кыска тасма болгон окуянын негизинде жашоодон алынган. Анда 9 жаштагы сүйлөө мүмкүнчүлүгү жок жаш кыз кабылган сексуалдык ыдык баяндалган. Эң өкүнүчтүүсү жаш кыз сүйлөй албагандыктан ага жасалган зомбулукту жакындарына айтып түшүндүрө албай калат. Тасманы тартуу идеясы жарандык активист Асылкан Кубанычбековага таандык. Айтымында тасма аркылуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар кабылган ыдык коркунучу тууралуу коңгуроо кагып, көйгөйгө коомчулуктун көңүлүн бургусу келген. Негизи баарыбыз эле акыркы учурда көрүп атабыз, ошол аял затына жаш балдарга болгон зордук зомбулук аябай күчөп жатат. Анын ичинде дагы ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жаш балдар, кыздарга дагы зордук зомбулук болуп жатат десек болот да. Биз бул тасма менен ошол мүмкүнчүлүгү чектелген өзүбүздүн инилерибизге, сиңдилерибизге, жалпы бардык адамзатына көңүл бурганды унутпайлы деген маанини берели дегенбиз да. Негизи бул тасма чыныгы окуядан алынып тартылган десек болот. Тилекке каршы акыркы жылдары мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын саны өсүп жатат. Аярлуу катмардагы жарандар менен иштеген Ош шаарындагы социалдык өнүгүү башкармалыгынын адиси алар менен жакындан тыгыз байланышта болушаарын, бир гана кызмат көрсөтүү менен чектелбей, коргоо иштери жолго коюлганын айтат. Мен иш тажрыйбамда мындай учур каттал элек. Биз ушул ЖК ассистенттер жанагы ЖК ассистент кызмат акысын алып жаткандыктан биз биринчи кабыл алганда 3 ай катары менен, андан кийин квартал сайын үйлөрүнө барып, ошо мониторинг жүргүзүп, баланын абалгандай, билим алуусу, өзүнүн тышкы дене абалы, кийимдери, ушул баарына мониторинг жүргүзүп, социалдык кызматкерлерибиз мониторинг жүргүзүп келишет. Майыптыгы барларга жасалган сексуалдык кылмыш үчүн жазаны катаалдатуу сунушталды. Демилгечи депутаттар Жылдыз Садырбаева менен Марлен Маматалиев ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын жыныстык кол тийбестигин коргоо максатында жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгышкан. Ага ылайык жынысы жана жаш курагына карабастан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жыныстык кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине каршы кылмыштарды жасагандарды өмүр бою эркинен ажыратуу мүмкүнчүлүгү каралган. Тилекке каршы биздин ушул акыркы учурларда статистика эч эле азайбай атат. Бир жагынан ушул мигранттарыбыз кетип атып, туугандарына таштап кетип атса, ошол туугандардын бунун канчалык жоопкерчиликтүү же бунун канчалык жазасы каттуу экенин билбегендигинин негизинде болуп атат. Ал эле эмес, реалдуу түрдө биз өткөнкү жылдары жанагы уголовный кодексти кабыл атканда бир топ түшүрүп коюппуз. Тескерисинче көтөргөн ордуна гуманный болобуз деп аларды түшүрүп коюппуз. Андан сырткары дагы бир топ жолдор бар экен, аны баардыгы билип алат экен дагы. Ошол негизинде эчтеке болбойт. Баягындай чачпаш алабыз, заявление жазып коебуз, отзывать этип алабыз, же болбосо больницага жатып чыгып кетебиз деген түшүнүктөр калыптанып калыптыр да. Биз ошол түшүнүктөрдү жокко чыгарабыз. Буга чейин кылмыш жаза кодексинде аялдарга, 18 жашка чыга элегинде кылмыш жасаган адамдарга, ошондой эле кылмыш жасаган учурда 60 жашка чыккан эркектерге өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы колдонулбай турганы каралган. Бирок бул норма өзгөртүлүп, педофилдерди өмүр бою эркинен ажыратуу мүмкүнчүлүгү берилген. Эми ага майыптардын жыныстык кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине каршы жасалган кылмыштарды кошуу сунушталууда. Роза Акматжан кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.